мына мындай нерсени биз иш жүзүндө көрдүк буга чейин. Мына Сирия маселеси, Ирак маселеси болду. Ошол жакта согуш чыкканда кандай элдерди адаштырган агымдар, радикалдар чыгып, көптөгөн жаштарды ушуну адашууга үндөп барышып, канчаларын каны төгүлүп, канчалары үй бүлөсү менен кетип, үй бүлөсү жесир калып, балдары жетим калып, мына жакында эле ошолордун кээ бир бөлүгү биздин ушу мамлекет тараптан өз жерине алынып келишти. Алар канча ден азаптар тартышты мына. Ушундай нерселерге кайра биз кайталап барбашыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, момун баласы бир ийинден эки жолу чагылбайт. Бир жолу ката кетирдикпи, экинчи ошону кайталабашыбыз керек. Мына канча деген адамдар Сирияга барыш керек, ислам мамлекети түзүлдү деп жана игиштин, игилдин, террорист топтун алдоосуна азгырылышып, канча деген жандар кыйылып, өздөрүнүн мамлекеттерине зыян келтирип атат. Ошол жака жөн эле барып койбостон аякка барышып, ошол жерден ой пикирлери өзгөрүп, өз мамлекетине, өз мусулман башчысына, өз элине душман болуп кайтып келгендер бар. Кайтып келбесе да ошол жактан тиш кайрап башкаларды да туура эмес тарбиялагандар бар. Ошондуктан өтө сак болушубуз керек. Кандай маселе болбосун, чоң маселе бүт баары тең мусулман башчысынын чечими менен болот. Ошонун көзөмөлүндө болуш керек. Айрыкча бул согуш маселеси. Ислам термининде жихад деп коет.